Рахмат Гүлшархан апанына. Келелік сөз Абдалиев Мекимбек Акимович депутаты бар. Рахмат Эльмизар Акимович. Мен биринчи суроом мына Кудайга шүгүр жылдан жылга биздин спорт жакшы өнүгүп атат. Президентибиз Камчыбек Кыдыршаевичтер аябай жакшы көңүл буруп атышат. Анан мен мактана кетчү нерселерди айтып кетейин сөзүмдүн башында. Мамлекеттердин атын айтпай эле коеюн. Башка мамлекеттердин спортко бөлгөн акча каражаты результаты менен теңештире турган, салыштыра турган болсок, биздики Кудайга шүгүр да, Кудайга шүгүр. Бирок бу менен биз токтошубуз керек. Бизде мен таң калып атканым, биз бүгүн силерди чакырганыбыздын бирден бир чоң себеп проблемаларды биз ушул жерде айтышыбыз керек да. Силер болсом кайрадан да жок, бизде проблема жок деп эле силерди уксак вообще проблема жок. Сопсонун баардыгы гүлдөй болуп калып атат да. Даже араңарда бирөө проблеманы айтса кап болбогула, мен депутатмын, мен айтышым керек да чындыкты. Бир проблеманы айтса, жок андай эмес деп боозун бастасыңар, андай болбойт. Биз атайын чакырдык проблеманы чечели деп. Биринчиси, мына ар бир спортсменди бир результатка жеткизе турган бул тренер да. Тренерлерге эмне кандай айлык алышат, кийин кандай бир мындай стимулдар бар айтып бергилечи. Мекимбек Акимович, бул тренерлердин иштеген ишине жараша болот. Бул ар бир баланы даярдап, ошол эле олимпиадалык резерв мектебин өткөзсө, бир канча процент айлыгына кошулат да. Жо ал окуучусу Азиядан чемпион болуп келсе, дагы бир канча процент айлыгына кошулат да. Ошо менен стимулировать этилип, айлыгынын көбүнөн ошол үчүн машыктыруучулар ошо менен иштешет. Мисал катары айтып бериңичи. Айсулуу Тыныбекова кызыбыздын тренери азыр канча айлык алат? Же пенсия алабы? Айтып койсоң. Саламатсызбы? Нурбек Изабеков агайыбыз жөнүндө сөз болуп атабы? Ооба. Азыр биздин ал башкы тренер катары айлыгы 80 миңден 100 миңге чейин ушул тегеректе алат. Бул баштапкы ставкадан баштап көрсөткөн көрсөткүчтөрү менен. Бул чемпионат Азии, чемпионат мира, ошол айсылуу. Мен бул суроону бергеним айлыгын стимул бергиле да. Тренерден көп нерсе зависит кылат. Кийинки суроом